Kүйөөнүн эң кылган жакшылыгы ушунда, эгер сен курсагыңы тойгузбаса дагы, башка кылбаса дагы, ошол колунан келбей аткан күндө дагы анын сага күйөө болуп, бүтүндөй аялдардын ичинен сени тандап алып, өзүнүн ханышасы кылып, сени менен бир жаздыкка баш койгондугун, өмүрүн сага байлагандыгын билгиниң, ага бир өмүр берилет, ошол өмүрдү сага байлап койгондугун өзү сен үчүн кылган эң чоң жакшылык экендигин эсинен чыгарбашың керек. Кээде мага балдар, агайлар, эркектер арызданып келишет, менин аялым уккусу келбейт мени, аны менен төшөк маселесинде такыйтаат кылгысы келбейт, 2 айда, 3 айда бир жолу гана көңүл бурушу мүмкүн, ошондо дагы белек бешкек берип атып, ага чейин уккусу келбейт, андайсың, мындайсың деп мени кемсинтет, мени тоготпойт, мага каяша сүйлөйт деп өтө көп айтып келишет. Чындыгында эркектерди корголо берген жаман болот. Агып жаткан сууга, өсүп жаткан чөпкө зыян кылса, бул көзгө зыян дейт. Чөпкө зыян кылсаң көзгө зыян. Ал эми күйөөңө эгерде сен колуңан келген жакшылыкты бере албай турган болсоң, анда сенин өзүңө дагы жакшылык жетпей калуу ыктымал.